AQSh'da 20 жылдан бeri таанылбай жаткан аял ысык көлдөнбү. Маасабалда машина айдаган мигрант кармалды. Онтариодо мигрант сквадты өрттөп жиберди. AQSh Ормуз кысыгын камоолго алууда. Иллинойсто үй куруу жеңилдеши ыктымал. Дүйнө чемпионатына билет баасы кымбат койдун. Саламатсыздарбы? Бүгүн 13 апрель 2026 жыл биз Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Менин атым Кубат Отурбаев. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, бизди колдоңуз. AQSh'да мындан 20 жыл мурда сөөгү табылган аялдын ким экендигин аныктоо сыры жакында ачылат окшоп калды. Бул сырдуу окуянын изи Борбор Азияга барып такалууда. Нью-Джерси штатынын Берлингтон округунан табылган аялдын сөөгүн полиция шарттуу түрдө Джейн Доу деп атап койгон. Сөөгү 2004 жылы 26 октябрда Маунт Лорел шаарынын токойунан табылган. Ошондон бери аялдын аты жөнү, кимдиги аныкталбай келет. Жакында иш алдыга жылды. Рамапа коллежинин генетикалык генеалогия борборунун кызматкерлери тереңдетилген ДНК анализин жасашып, анын жыйынтыгында аял түрк тайпасына кирерин, ал Борбор Азиядан болушу ыктымалдыгын айтып чыгышты. Атап айтканда, аял же Кыргызстандан, же Казакстан, Өзбекстан, Азербайжандан болушу ыктымал деген жоромолдор бар. Бирок окумуштуулар аял Кыргызстандын Ысык көл аймагынан болушу керек деген версияга көбүрөөк токтолуп жатышат. Азыркы технологиянын жардамы менен көп жылдар өтсө да адамдардын туугандыгын, каяктан экенин аныктоо мүмкүнчүлүктөрү пайда болду. Ошол себептен генетиктер Борбор Азиялыктарга кайрылып, балким бул окуянын жандырмагын кимдир бирөөлөр аркылуу таап калабызбы дешет. Балким бирөө тааныйт, сүрөттөрү бардыр, же бул окуянын тарыхын билгендер арабыздадыр дешет окумуштуулар менен полицейлер. Флоридада маас абалында трак айдап бараткан Нумон Азимов кармалды. Полиция аны токтоткондо Нумондун англис тили да жакшы эместиги аныкталган. Азимов 7 апрелде I-75 трассасында күч органдары тарабынан токтотулган. Полициянын айтымында, жолдо бараткан айдоочулар трактын сызыктан ары бери чыгып, башкаларга коркунуч жарата баштаганын көрүп, маалымат беришкен. Полиция тракка жакындаганда ал кантип башка машинаны коюп кете жаздаганын өз көзү менен көрүп, анан аны дароо токтоткон. Текшере келгенде Азимов англис тилинен кыйналаары, ошол эле маалда спирт ичимдигин ичип алганы аныкталды деп билдирет полиция. Канынын анализи спирт анда нормадан 7 эсе ашык экенин көргөзгөн. Маалыматта 36 жаштагы өзбекстандык Нумон Азимов автомашинаны маас абалында айдоого шектелип, Самтер округунун убактылуу кармоочу жайына жеткирилип, андан кийин $1000 күрөө менен бошолтулгандыгы айтылат. Трак айдоо AQSh'да өтө оор, ошол эле учурда кирешелүү кесиптердин бири болуп эсептелет. Айдоочулар күнү түнү жолдо болушат, көбүнүн эс алууга дээрлик убактысы жок. Трамп президенттикке келгенден бери трак айдоочуларды текшерүү күчөгөн. Онтарио шаарындагы Кимберли Кларк складын ал жерде иштеген кызматкер өрттөп жибергени белгилүү болду. Келтирилген чыгым $500-600 миллион деп бааланып жатат. Маалыматтар боюнча кызматкер мындай кадамга айлык акысынын аздыгы жана иш шартынын начардыгы үчүн барып, атайын өрт койгон. Складта AQSh'нын батыш жээгиндеги ири дүкөндөргө таратыла турган daarаткана кагаздары, салфетка жана кагаз сүлгүлөр сакталып келген. Өрт койгон мигрант полиция тарабынан кармалып камакка алынды. Бул өрттү акыркы жылдардагы ири окуя деп баалап жатышат. Исламабадда AQSh менен Иран 1979 жылдан бери биринчи ирет бетме-бет сүйлөшүү столуна отурушту, бирок сүйлөшүүдөн тараптар бир мунасага келе алышкан жок. AQSh делегациясын вице-президент Венс жетектеп барды, Ирандын делегациясын парламент төрагасы башкарды. AQSh Ормуз кысыгын дароо ачуу жана өзөктүк курал жасоодон баш тартуу талабын койду. Иран болсо ага макул болгон жок. Тегеран санкцияларды алып салууну, тоңдурулган миллиарддык активтерин кайтарып берүү талабын койду.
Тараптар тил табыша албаган соң Иран Ормуз кысыгындагы АКШ менен Израилдин мунай ташыган кемелеринин жолун бууп, кысыкты биротоло жапты. Ал эми Трамп Иранды камоолго алууну күчөтөөрүн айтып, аскерлерин жана согуш техникаларын Ирандын айланасына топтоодо. Ошол эле маалда АКШтын башкы командачылыгы Ирандын портторунан чыкпаган башка кемелерге кысыктан өтүүгө мүмкүн экендигин жарыялады. Ормуз кысыгы аркылуу дүйнөлүк мунайдын 20% өтөт. Ирандагы согуш башталгандан бери АКШда бензиндин баасы дээрлик 2 эсе кымбаттады. Иллинойстун губернатору Джей Притцкер курулуштарды көбөйтүп, ал аркылуу үйдүн баасын арзандатуу демилгесин көтөрүп жатат. Ага ылайык курулуш эрежелерин жумшартып, жеке үйлөр гана түшкөн райондорго көп кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берилмекчи. Эгер губернатордун бул демилгеси ишке ашса, 4 батирден турган көп кабаттуу үйлөр жеке тамдардын арасына курулмакчы. Бийлик курулуш жаатындагы катуу эрежелер үйлөрдүн таңкыстыгын пайда кылып, бааларды кымбаттатууда дешет. Губернатордун бул демилгесине жергиликтүү айрым бийлик өкүлдөрү жана айрым шаар тургундары каршы болуп жатышат. Бул инфраструктуралык түзүмдөр жаатында кыйынчылыктарды алып келип, шаардын көркүн бузат дешет каршы болгондор. Ага карабай Притцкер демилгемди ишке ашырам деп турганчак, иш оңунан чыгып кете турган болсо, штатта курулуш жанданып, үйлөрдүн баасы арзандашы ыктымал дешет эксперттер. 11 июндан 19 июлга чейин АКШ, Мексика жана Канадада өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына билеттер кымбат бойдон калууда. Муну эксперттер бир ооздон белгилеп жатышат. FIFA бир баа койгон жок, билет кайсы командалар кайсы шаарда беттешкенине жараша өзгөрүп турмакчы. Билет баасы $60 $7875 чейин турат. Жалпы элге орточо баа $120 башталат. MetLife стадионунда өтө турган финалдык оюндун баасы $1490 $7875 чейин турат. Буга FIFA'нын кызматтык 15% үстөгү да кошулат. FIFA бааны дайыма кымбаттатып келатат. Мисалы, Мексика менен Түштүк Африканын ортосундагы биринчи оюнга билет баасы $2985. Көп эксперттер мындай кымбат баа үчүн FIFA'ны сындап, көпчүлүк элге футболго кирүү кыйындап калгандыгын айтышууда. Мисалы, 1994-жылы ушул эле АКШда өткөн чемпионатта баа $25 башталган. Ал эми 2022-жылы Катарда өткөн акыркы чемпионатта билет баасы $70 башталып, эң кымбат билет $1600 болгон. Бул ирет болсо финалдык оюн $8000 чейин жетип отурат. Чемпионатка бул ирет биринчи жолу 48 команда катышууда. Алар 12 тайпага бөлүнгөн, ар бир топто 4 команда бар. Быйыл тарыхта биринчи жолу Борбор Азиядан Өзбекстан чемпионатка катышмакчы. Алар Кейтоунда Португалия, Конго жана Колумбия менен күч сынашат. Ошентип, акыркы убакта Ман Ситиде жылдызы жанып жаткан Хусанов менен Роналдонун беттеши баарына кызык болуп жаткан чак. Бул чемпионат азыркы замандын эң мыкты оюнчулары деп таанылган Лионель Месси менен Криштиану Роналдунун акыркы дүйнө чемпионаты болгондуктан фанаттар арасында оюнга кызыгуу күч. Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Айта кете турган нерсе, биз аптасына 5 жолу дүйшөмбүдөн жумага чейин чыгабыз. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазууну унутпаңыз. Эртеңкиге чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.